Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Ошентип кайрадан эле Форсаж тасмасына кайтып 8 бөлүгүн көрөлү. Анда каналга катталып мыкты белгисин басып көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, Торетто баш болгон каармандарыбыздын эрдигин дагы бир жолу баяндап берели. Мне нравится твоя борода. Ты же Санта, только черный. Тасманын башында Торетто менен Летти Кубаны Хаванна шаарында жүргөнүн көрөбүз. Алар бул жакта эс алуу мезгилдерин өткөрүп жатышкан экен эле. Бир кезде эле Тореttонун таанышчысы ал жерде бирден акча карыз болгондуктан анын унаасын алып кетем деп эле акчанын ээси келип калыптыр. Анда Торетто сен унааны жөндөн жөн алып кете албайсың. Аны жарыштан гана жеңишиң керек деп экөө жарышка чыгып калып, Торетто башкысы унаа эмес, аны башкарган адам дегендиктен, андай болсо сен мына эниңдин эски унаасы менен жарышка чык деп айтат. Анда Торетто Кудай бергенде унаа оңдоп иштеп жүргөн байтор жанагы эски унаанын ашша тетиктерин алып эле аны жарышка ылайыктап койду. Ошентип жарыш башталып, Торетто жанагы атааңдашынан эч эле калбай, унаасы өрттөнүп баштаганына карабай эле аны тескерисинен айдап жөнөйт. Ошентип жарышты утуп алган Торетто тартип боюнча атааңдашынын унаасын алыш керек эле. Бирок ал бул нерсени кылбай атааңдашынын унаасын өзүнө калтырып, инисинин унаасы өрттөнүп кеткендиктен өзүнүн мыкты унаасын инисине белек кылып коет. Ошентип күндөрдүн биринде Торетто эртең менен үйүнө келе жатса, ал жерде белгисиз бир кыз унаасын жүргүзө албай жаткан экен. Анда Торетто келиңиз мен сизге жардам берейин, унааңызга күйүү чумай келбей жатканго десе, жанагы кыз сенин атың Торетто, мен сени тааныймын, бул жакта эс алуу кандай өтүп жатат десе, Торетто аны карап, мага ушинтип тийишкендер көп, бирок мага тийишкендердин баардыгы жеңилип калат десе, ал кыз Тореttого уюлдук аппараттан бир нерсе көрсөтүп, сен менин колумда иштешиң керек, бул нерсени көр дагы жакшылап ойлон деп эле кетип калды. Биз мындан соң Хопс кызы катышкан футболдук команданы оюнга даярдап жатканын көрөбүз. Алар башкача бий-бийлеп оюнга даярданып жатса, атааңдаштарынын жүрөгү деле түшүп калды окшойт. Бир кезде анын жанына башка тыңчылар келип, ЭМП деген куралды Германияда кылмышкерлер уурдап кетишиптир. Сен аны Германияга барып кайтарышың керек, бирок колго түшүп кала турган болсоң түрмөгө олтуруп калышың толук ыктымал. Анда сага биз дагы жардам бере албай калабыз деп эле ошол жака жөнөтөт. Анда Хопс дароо эле Тореttого чалып, каармандарыбыздын бардыгы чогулуп, жанагы куралды уурдап эле душмандарды жок кылып, бөлүнүп качып кетишет. Анда Торетто Хопс менен бара жатып, бир малда эле анын унаасын сүзгүлөй баштады. Ошентип кырсыкка учурап калган Хопстун унаасынан Торетто жанагы куралды алып, унаасына олтуруп алып эле качып жөнөйт. Анда ал жерге тартип сактоочулар келип, Хопс колго түшүп калып, Торетто болсо коноюн деп калган учакка түшүп эле көздөн кайын болот. Ошентип Тореttонун достору эмне болгонун түшүнбөй жатса, Хопсту түрмөгө алып бара жатканын көрөбүз. Бир кезде эле анын алдынан биз буга чейин көргөн тыңчы эч ким эмес чыгып, менин атымды билишиң деле кажети жок. Сага бир сунушум бар, сен же түрмөдө каласың, же болбосо бизге кошулуп биз менен иштейсиң. Биздин ким экенибизди, кандай ишкана экенибизди эч ким деле билбейт. Бирок башкысы биз өлкөнүн тынчтыгы үчүн иштейбиз десе, Хопс ага макул болбой койду. Ошентип аны түрмөгө алып кирип олтургузайын десе, ал жерде Декарт шоу бар экен эле. Кызыгы экөөнү бири-бирине жакын бөлмөлөргө камап коюшат. Мындан соң биз Тореttону учактын ичинде буга чейин көргөн бейтааныш кызга жолукканын көрөбүз. Көрсө ал кыздын мага иште деген сунушуна макул болгон экен. Ошентип Хопсту түрмөдө тааныгандардын баардыгы сени өлтүрөбүз деп акыйкырышып, ызы чуу болуп жаткан жерден эшиктер ачылып эле баардык кылмышкерлер чыга баштайт. Анда шоуда эшигин ачып ал жерден качып жөнөсө, Хопс анын артынан коолап жөнөдү. Ошентип күзөтчүлөр менен кылмышкерлер бири-бири менен мушташышып, Хопска аны тааныган кылмышкерлер дагы кол сала беришет. Бирок кандай болбосун шоуга Хопс жетип алып, экөө сыртка чыгып кетсе, ал жерде тыңчы эч ким эмес карап турган экен. Көрсө мунун баардыгын ошол киши уюштуруптур. Ошентип ал Хопсту өзүнүн ишканасына алып келип, ал жерге Тореttонун досторун дагы чакырып койгон экен. Ошентип аларга тыңчы эч ким эмес жанагы кыз жөнүндө маалымат бере баштайт. Көрсө ал кыздын аты Сайфер экен. Анда Рамзи, мен бул жөнүндө уктум эле, бул өтө күчтүү хаккер. Программалоону аябай жакшы билгендиктен ар бир нерсени аралыкта башкара алат. Мен бул жөнүндө угуп, бирок бар экенине эч ишенбедим эле деп айтат. Анан да кызыгы тыңчы алардын катарына Декарт шоуну кошуп коет. Көрсө Декарт шоудагы өзү бул Сайферди издеп жүргөн экен. Анткени бир кезде Сайфер анын иниси Оуэн шоуну колдонуп, андан кийин аны таштап коюп качып кетип калган экен. Анда Романга бир ой келип, биз Рамзинин Кудайдын көзү деген программасы менен Тореttону таап алсак болбойбу деп айтса, баардыгы бул нерсеге макул болуп эле Тедж жанагы программаны башкара баштайт. Ошентип Тореttонун жайгашкан жерин табышса, эң кызыгы Торетто алар турган имаратта экен. Бир кезде эле эшик жарылып, аларга кулактарды тундуруучу аппараттар ыргытылып, жарылып эле кулактары тунуп, кыймылдабай жатып калышат. Көрсө Сайфер менен Торетто ал жерге Кудайдын көзү программасын урдаганы келишкен экен. Анда Сайфер аны өзүнө көчүрүп алып кетип жатса, Летти туруп эле Тореttого, сен эмне бизди ушинтип эле
эле таштап кетип каласың десе, Торетто эчтекени ойлонбой эле кетип калды. Биз мындан соң Торетто бул ишке эмнеге барып жатканын эми түшүнөбүз. Бир кезде Летти өлдү деп каармандарыбыз аны таппай жүргөн кезде Торетто Елена деген Хопстун мурдагы жардамчысы менен жашап жүргөн эле. Көрсө ошол Еленанын боюнда болуп, ал балалуу болуп, бирок Тореttого айтпай, анын Летти менен бактылуу болгонун көрүп эле унчукпаган экен. Сайфер болсо бул тууралуу билип, Еленаны дагы баласын дагы барымтага алып алыптыр. Көрсө жанагы уюлдук аппаратта баласынын видеосун көрсөтүп, эгер мен айтканымды кылып менин колумда иштебесең, балаңды дагы Еленаны дагы өлтүрүп коем деп коркуткан экен. Ошентип Торетто айласы жоктугунан ушул иштерге барып жатыптыр. Ошентип Кудайдын көзүнөн да кургалышып, бирок Сайфер аларды кандай таап алганын ойлонуп жатышты. Көрсө Сайфер адамдары менен ар дайым учакта жүрөт экен. Кызыгы анын учагын эч бир өлкөнүн радарлары көрө албай, ал каалаган убакта каалаган өлкөнүн чек арасына кирип бара берет. Бирок Декард Шоу кандайдыр бир жол менен Тореttонун Нью-Йоркто жүргөнүн билип калат. Анда каармандарыбыз Нью-Йоркко барып жашыруун ишкананын унаалары сакталган имаратка барышты. Биз бул убакта Тореttонун Нью-Йорк шаарын айланып жүргөнүн көрөбүз. Кызыгы Сайфер учакта туруп алып эле анын ар бир кадамын башкарып турат экен. Бир кезде эле Торетто унаасын атайын эле бузулган сыяктуу кылып, бир бурчка барып эле аны оңдомуш боло баштайт. Анда Торетто унаасынын мотор жагын ачкан кезде бир дагы камера аны көрө албай, Сайфер анын эмне кылып жатканын биле албай калды. Анда бул убакта Торетто алыс эмес жерде бир түшүнүксүз аялга жолугуп, ал аялдан бир нерсени суранып эле кайрадан камерага түшө турган убакта келип калган экен. Бул убакта Хопс Шоунун мурда жоокер болуп жүргөнүн билип, экөөнүн мамилеси оңолуп эле бири-бирине жакындай башташты окшойт. Биз мындан соң Россиянын коргоо министри шаардын ортосунда кортеж менен бара жатканын көрөбүз. Бир кезде эле Сайфер Тореttону кортеж жака жөнөтүп, алыстан токтоп турган унааларды башкарып эле жанагы кортежди токтотконго аракет кыла баштайт. Эң кызыгы Сайфер миңдеген унааларды өзүнүн адамдары менен зомби катары башкарып, алар түз эле кортеж жака келишип, тартип сактоочулардын унааларын сүзгүлөп эле жок кылып жатышты. Бир кезде бийиктикте унаа токтошу жайда токтоп турган унаалар ал жерден терезе жака айдалып, жолго ыргылып эле жамгырдай жаап жатты. Ошентип министрдин да унаасы тыгылып эч жака жүрө албай калганда ал жерде Торетто пайда болуп, аларды коркутуп эле колундагы кутучасын алып алат. Көрсө бул кутучада ядролук жарылуучу заттардын ишке киргизүүчү белгисиз сандары бар экен. Анда Торетто аны алып эле кетип жатса, алдында каармандарыбыз пайда болду. Алар Тореttонун унаасын аткылап тростор менен байлап алса, америкалыктар өздөрүнүн унаасын жарнама кылганды өтө күчтүү билишет экен. Анткени Тореttонун унаасы Америкадан чыккан Dodge болчу. Аны 5 унаа тартып турганда карабай эле Торетто аларды аңтар-теңтер кылып, бешөөнү 5 жака чачат, дагы өзүнүн да унаасы аңтарылып калгандыктан жөө качып жөнөйт. Бирок бир кезде анын артынан Декард Шоу жетип алган кезде Торетто аны атып салат, дагы кутучаны алып алып кетип калат. Ошентип учакка кайтып келген Доминикти Сайфер коркутуп, сен менин айтканымды толук кылбай жатасың, мен сен менен тамашалашып жаткан жокмун да деп эле жанагы Еленаны анын көзүнчө эле атып салды. Анда Тореttонун жини өтө катуу келип, бирок баласынын айынан дагы деле эчтеке кыла албасын түшүнүп калат. Бул убакта каармандарыбыз эмне кылышын билбей Декард Шоуну дагы жоготуп алып олтуруп калышкан эле. Анда Летти мен алар менен иштеген Конор Роудс деген адамды таанып калдым. Биз ошол аркылуу Сайфердин кайда экенин билип алсак болот деп издешип, алардын Россиядагы Владивин шаарына бара тургандыгын түшүнүп калышат. Көрсө ал жакта орустардын суу астындагы лодкалар жайгашкан базасы бар экен эле. Анда Сайфер Тореttону ошол жака жөнөтүп, унаасында буга чейин урдап кеткен АМП деген куралды орнотуп, ал жердеги коргоно турган курал-жарактарды иштен чыгарып, суу астында жүрө турган кемелердин бирин өздөрүнүн башкаруусуна алып алышат. Бул убакта каармандарыбыз дагы үшүп тоңуп ал жерге келип калышкан эле. Көрсө Сайфер суу астындагы кемеде жайгашкан ядролук жарылуучу заттарды ишке киргизип эле жардырып жиберейин деген экен. Анда каармандарыбыз кемеге түшөт дагы жарылуучу заттардын аралыкта башкарган чибин жулуп алышып, унааларга түшүп алып эле ал жерден качып жөнөшөт. Биз мындан соң белгисиз эки адам асманда учуп эле бир учактын артына ачып эле кирип барганын көрөбүз. Көрсө бул экөө Декард Шоу менен анын иниси Оуэн Шоу экен. Кызыгы Декард Шоу өлбөй эле аны бир аял тирилтип коет. Көрсө буга чейин Торетто жолуккан аял Декард менен Оуэн Шоунун апасы болуп чыгат. Анда алар Сайферге байкатпай атайын бул ишти аткарышып, Декард Шоу учактагы Тореttонун баласын куткарганы келген экен. Анда баласы куткарылгандыгы жөнүндө кабар Тореttого жетип, ал бул кабарга кубанып жанында турган Роудсту дароо эле өлтүрүп салат. Бул убакта каармандарыбыз жоокерлерден дагы деле муз үстүндө качып бара жатышкан эле. Анда душмандар бир кезде ракеталар менен аткыла башташып, Мы прикроем. Что? Я хочу в другую машину. Ошентип каармандарыбыз айласы кетип эмне кылышын билбей калган кезде Торетто ал жерде пайда болуп эле аларды куткарып калды. Бул убакта учакта Декард Шоу Сайфердин адамдарын жок кылып жаткан эле. Анда Сайфер суу астында бара жаткан кемени сыртка чыгарып, унаа менен бара жаткан каармандарыбызды болушунча эле жок кылганга аракет кыла берет. Бирок анын бир дагы аракетинен эч эле майнак чыкпас болду. Анда ысыкты ээрчип жарылуучу ракетаны кое берип жиберсе, Торетто жанындагыларды качкылатайт дагы унаасынын артынан отторду чыгарып, ракетаны өзү менен кошо эле ээрчитип жөнөдү. Көрсө анын максаты ракетаны
тасманы кайрадан кемеге алып барып жардыруу экен эле. Анда ал унаасы менен кеменин үстүнөн секирип кетсе, ракета келип кемеге тийип жарылып кетип, катуу оттор чыгып эле, бирок Торетто өлбөй калат. Анткени ал Санчо-Бек каналынын катталуучулары бул тасманын 9-бөлүгүн күтүп жатканын билет эле да. Ошентип кеме дагы жок болуп, бул убакта учакта Декарт Шоу Сайферге жетип калган эле. Анда Декарт аны жок кылайын деп калганда Сайфер парашютты кийип алып, эшикти ачып эле ал жерден секирип эле качып кетип калды. Ошентип бул жолу да каармандарыбыз жеңишке жетип, тасмабыз аягына чыгып калды. Анда бул тасманын кийинки бөлүгүндө жолугушканча ден соолукту жакшы карап, жамандыктан оолак жүрүңүздөр.